Прокурор Камчы Көлбаевдин апасын мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратууну сурады. Майя Алиеванын жактоочусу Бактыбек Жумашевдин айтымында 2 августта прокурор соттон аны кылмыштуу керешелерди адалдоо беренеси боюнча күнөөлүү деп табууну өтүнгөн. Айыптоочу ушундай эле жазаны Нурия Тентешевага да сураган, бирок анын Көлбаев менен кандай байланышы бар экени айтылган эмес. Кийинки отурум 8 августта өтөт. 76 жаштагы Майя Алиева кылмыштуу керешелерди адалдоого айыпталууда. Ага 13 кыймылсыз мүлк катталган. Бир жолу сот отуруму Алиеванын үйүндө өтүп, сот стүйүндө талкуу жараткан. Бишкек шаардык сотунан мындай чечим айыпталуучу ишти атайлап создуктарганы үчүн кабыл алынганын айтышкан. Буга чейин Көлбаевдин агасы Жолдошбек Көлбаев бийликке кайрылып, апасына козголгон ишти адилеттүү жана мыйзам чегинде кароону өтүнгөн. Ошондой эле ал президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиевден жолугушуу уюштурууну өтүнгөн. Мыйзамдагы ооруга тыккан Камчы Көлбаев Кыргызстан жана Борбор Азиядагы эң белгилүү крем төбөлдөрдүн бири болгон. Ал былтыр октябрда атайын операция учурунда УКМК тарабынан жок кылынган. Ысык-Көл облустук милициясы майыптыгы бар кызды зордуктоого шектелип, 31 жана 36 жаштагы 2 тургун кармалганын билдирди. Биринчиси Каракол шаарынын тургуну бүгүн сот тарабынан баш коргоо чарасы каралат. Экинчиси тергөө кызматына алып келинди. Ал азыр сурак берип жатат. Ага да мыйзам чегинде баш коргоо чарасы каралат дешти милициядан. Буга чейин Инстаграмдагы Blacklist KG барагына 29 июлда майыптыгы бар кызды 2 киши уурдап кетип, 4 сутка бою зордуктап, сабап, сарайда камап, мал кайтарууга мажбурлашканы тууралуу маалымат жарыяланган. Сиңдим экинчи топтогу майып 20% угат, сүйлөй албайт, мээси чайкалган, буту сынган, денесинде бир да соо жери жок деп жазылган маалыматта. Укук коргоочулардын баамында өлкөдө майыптыгы бар аялдар көбүрөөк зомбулукка кабылат жана сотко сексуалдык зомбулуктун аз гана учурлары келип түшөт. 2023 жылдын ортосунда жарыяланган изилдөөгө ылайык Кыргызстандагы майыптыгы бар кыздардын 40%дан 60%га чейинкиси 18ге чыга электе сексуалдык зомбулукка кабылган. Маданият министрлигинин дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Айбек Абдумомунов Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусунун Олимпиадага барбай калганын, машыктыруучуларга аккредитация мушкер Олимпиадага жолдомо алганга чейин берилип бүткөнү менен түшүндүрдү. Ал Facebook барагына мелдешке бир нече мушкер катышып, кимиси жолдомо алары белгисиз болгондуктан башкы машыктыруучу гана каттоодон өткөнүн жазды. Олимпиадага даярдык кандай дыкаттык менен жүрөрү баарыбызга белгилүү эмеспи? Буга байланыштуу бир гана башкы тренерге уруксат берилди. Тилекке каршы жеке тренер гана эмес, улук тренер дагы Парижге бара алган жок, деди ал. Буга чейин сот стүйүндө Кыргыз тарыхында биринчи жолу бокс боюнча Олимпиаданын жарым финалына чыккан мушкерин жеке машыктыруучусунун Парижге барбай калганы талкуу жараткан. Бегана Султанбаевдин үйүндө сыналгы аркылуу шагиртин колдоп, жеңишине кубанып жаткан видеосу да тараган. Олимпиадага 57 кг салмакта катышып жаткан Сейитбек уулу 4 августтагы чейрек финалда дүйнө чемпиону, Пан Америка оюндарынын чемпиону акшылык Жамал Харвини жеңген. Жарым финалдык кармаш 9 августка караган түнү 1:30 башталат. Анда Мунарбек болгариялык Хавьер Ибанес Диас менен беттешет. Жарым финалга өтүү менен ал өзүнө жок эле дегенде коло медалды камсыздай алды. Орусияда унаа сүзүп кеткен кыргызстандыктын бири каза болуп, экинчиси ооруканада жатат. Тышкы иштер министрлиги кырсык 2 август күнү саат 21:00 Орусиянын Бугура шаарында болгонун маалымдады. Subaru Forester унаасынын айдоочусу рулду башкара албай жолдон өтүп бара жаткан кыргызстандыктар сүзүп кеткен. Алардын бири каза болуп, экинчиси райондук ооруканага жеткирилген. Анын абалы туруктуу. Министрликтен жол кырсыгы боюнча Всеволожной райондук милициясы кылмыш ишин козгогонун кошумчалашты. Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарындагы башкы консулдугу жабыркагандардын туугандары менен байланышта болуп, аларга керектүү консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. УКМКдан Ош облустук милициясынын Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын майору жана лейтенанты Өзгөн районунда кармалганын билдиришти. Маалыматка ылайык, алар кыздарды коркутуп, мурда аныкталган адамдардын унаасы же жеке буюмуна Баңгизатын атайлап салууга мажбурлашкан. Кийин аларды мыйзамсыз кармап, акча талап кылуу максатында кылмышты каттабай милиция бөлүмдөрүндө убактылуу кармап турушкан. Шектүүлөрдү тинтүү учурунда өзгөчө жыты бар кочкол жашыл түстөгү зат салынган 2 таңак табылып, экспертизага жөнөтүлдү. Бул боюнча кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу жана Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги өлкөдөгү көп кабаттуу үйлөрдү легалдаштыруунун тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Документке ылайык төмөндөгүдөй талаптарга төп келген көп кабаттуу үйлөр мыйзамдаштырылат. 2023 жылдын 31 декабрына чейин салынган Кыргызстандын курулуш ченемдерине ылайык курулган үйлөр. Имараттарды мыйзамдаштыруу токтом күчүнө кирген күндөн баштап 1 жылга созулат. Бул убакыт аралыгында мыйзамдаштырылбаган үйлөр бузулат. Ал эми газ түтүктөрү, жогорку чыңалуудагы
электр чубалгылары жылуулук тармактары менен көрүстөн, мал көмүүчү жана таштаны төгүүчү жайлардын аймагын бузган, ошондой эле калктуу конуштар, жалпы пайдаланган жерлерге курулган имараттар мыйзамдаштырууга жатпайт. Өз билемдик менен курулган үйлөрдү мыйзамдаштырууга жеке жана юридикалык жактар арыз бере алат. Мамлекеттик курулуш агенттиги уруксатсыз курулган көп кабаттуу үйлөрдүн макамы белгисиз болуп, жашоочулар жапа чегип жатканын белгилейт. Алар коммуналдык кызматтарды коммерциялык керектөөчүлөр үчүн белгиленген өлчөмдө төлөөгө аргасыз. Бүгүн 5 августта Париж Олимпиадасында кыргызстандык балбандар беттешке чыгат. Белдештер Бишкек сааты боюнча 19:00 башталат. Жарым чейрек финалда Жоламан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмакта казакстандык Айдос Султангали менен беттешет. Ал эми Мээрим Жуманазарова эркин күрөш боюнча 68 кг салмакта монголиялык Энсайхане Делгерма менен күч сынашат.